Biliriz. Çok rahmat. Урматтуу мэр, урматтуу спикер, урматтуу Аскар мырза, урматтуу эжекелер агайлар. Ишенесиздерби, мен түндө самолетто учуп келдим. Адегенде Санкт-Петербургдан Казанга учтум. Казандан бул жака учуп келдим. Учуп келип үйгө кирип, бир куюм чай ичип эле бул жака жөнөдүм. Бир жакшы максаттар болсочу, Алла Таала күч кубатты бере берет экен. Эгерде максат болбосо, адам бат эле чарчап калат. Китепкана маселеси айтылганда мен сөзсүз барып катышым керек дедим. Неге билесиздерби? Менин бир Сергей Ем деген тренерим бар. Ошол киши айтты эле. 90-жылдары дейт, менин долларга миллиондой долларым бар эле дейт. Бирок бат эле банкрот болуп калдым дейт. Сайдыкы сайга, сунуку сууга дейт, кандай тапсам ошондой жок болду дейт. Жеңил тапканмын, андан да жеңил жок болду. Иним дейт, аябай бай дейт. Ошондон болгону 20 000 доллар сурадым дейт. Эмнеге деди эле антем мынтем десем, бербейм деди дейт. Ойлодум дейт, ушу мага ишенбей атат го, акчамды кайтарбай коет го деп ишенбей атат деп аябай таарынып калсам айтты дейт. Кеп анда эмес, биринчи оюңуз каша болуп калды сиздин азыр деп айтты дейт. Сиздин оюңуз ботко деп айтат го, орусча кандай деп айтылат? Ваши мысли такие каша, грязный пока. Ошон үчүн разберитесь с разумом, с мыслями, андан кийин берем деп айтты дейт да. Бир ойду оңдоңуз, ойду бир ыраатка коюңуз, нукка коюңуз, андан кийин берем деп. Ана мен аябай таарындым дейт, бирок арадан канча жыл өттү дейт, мен иним аябай ыраазымын дейт. Кийин ойлондум дейт, жолумду таптым дейт, пландарды түздүм. Анан мага билим керек, илим алам, Москвага барам да окуйм, аябай жакшы фитнес боюнча тренерлер бар экен десем, канча акча керек болсо айтыңыз деди дейт. Барсам дейт, шоферду коюп коюптур дейт, квартираны алып коюптур дейт, ичинде холодильниги толуу дейт, барган келген, ичкен жеген, чөнтөгүмө эле 1,5 000 долларды салып койду дейт. Ошо жерде бир жума жүргөнгө дейт. Көрсө мага керек нерсеге иним берет экен, керек эмес нерсе болсо бербейт экен дейт. Эгерде ошондо 20 000 долларды бергенде дейт, каяка чачканын билмеген эмесмин, сууга, баягы кумга сиңген суудай жок болмок дейт да. Мен неге айтып атам? Биз азыр ойду оңдомой сайын акчаны туура пайдалана албайбыз. Кечээ мен мигранттардан келдим. Москва менен Питерде акча жагып аткан жок, алар аябай кыйналып акча таап атат. Бул жака жөнөтүп атабыз, биздики каяка кетип атат? Кой сойгонго, той өткөзгөнгө, тойдун эле бир 10 түрү бар, отуруштун 30 түрү бар, ошого эле кетип атат. Ашказанды толтуруп атабыз, анан ашказандагы нерсе төбөлүк эмес экен, бул сөздү уят жок. Эми караңыз, китепканага кеткен акча барго, бул аябай туура акча. Биздин ашказанды ушунчалык жакшы көргөнүбүздүн бир белгисин айтып берейинби? Бишкекте эле бир күндө, сезонунда, бир түндө 100 000 адам тойдо болот экен. Ошто бир 50 000, 40 000, 60 000ге чейин болот экен. Кыргызстан боюнча алганда 1 миллион адам бир түндө эле тойлоп коет экен. Тойду билесиздер эми, чыгашасы көп, убактың кетет, уйку канбайт. Аяққа барасың, буякка барасың, же бир акылга пайда жок, же бир рухка пайда жок. Ошон үчүн ресторандар жагынан биринчи орунга чыгыппыз, китепкана жагынан аркада калып атабыз. Азыр ушундай адамдардын чыгып атканы, мен Аскарга эмнеге ыраазы болуп атам? Ушул тапкан акчасын китепканага коротуп атканы, китепканага жумшап атканы, бул аябай жакшы инвесторлук бир сыпат да. Көрөсүз, китепти ачсаң дейт, китеп сени ачат дейт. Бул жер жөн гана китеп окуган жер болбойт. Азыр китепкаларды карасаңыздар, сыртынан кулпун илип койгон, ичине кирсең капкараңгы, бир жаңыча аура жок, китептерде эски Маркс менен Энгельстин баягы жыты чыккан китептер турат. А бул жерде көрөсүздөр, башкача проект менен түзүлүптүр. Анткени Аскар өзү мындай креативдүү адам. Анан ичинде бир кофе ичилсе, баарлашып отурса, анча-мынча шахмат ойносо, баланы көтөрүп келип, балдар да китеп окуганды көрөт эле. Болосо ушакташып эле күндүз, түндөс тойдо жүрө берсе кантип өнүгөбүз. Ошон үчүн китепканаларды алдыга жылдыра берели. Мен кечээ Санкт-Петербургда китепканада болуп келдим, улуттук китепканада. Бир жерге кирип, кадимкидей толкундандым. Неге билесиздерби? Кыргызстан боюнча бөлүмү бар экен. Белек Солтоноевдин китебин көрсөттү мага. Осмоналы Сыдыковдун китебин көрсөттү. Хисату Зилзала деген Молдок Кылычтын китебин көрсөттү, араб арабиндеги. 22 000 китеп бар дейт. Бизде китептер силерде жок дейт. Ошону дагы барып окуган орустар бар экен. Кыргыздын тарыхын, тилин, өткөнүн, кеткенин, маданиятын иликтегендер. Ошон үчүн өнүккөн эл өнүгүп атыптыр. Биз ушу китепканаларды көбөйтөлүчү, китепкана боюнча биринчи орунга чыксак, көрөсүздөр, китеп акылды өстүрөт экен, анан акыл менен калган жагынан жетип алабыз. Технология, илим, билим, экономика жагынан. Анан мен ушул шаардын мэрине Азамат мырзага, спикерине чоң рахмат айткым келип атат. Негизи ушундай инсандар көп болсо жакшы туурабы, урматтуу мэр. Кылып бер, акча бер, аны кыл, муну кыл деп талап кылбастан, мен инвестор тартайын, сиз жерден жардам бериңиз деген адамдар көп болсо, шаарды бат эле көтөрүп койсо болот. Ошон үчүн эмне берет мага мамлекет дебей, эмнени мамлекетке берем деген кичине ой болуш керек да. Биздин кече китеп той деген болдук. Ушунчалык руханий жактан биздин мекендештер ачык.
Кыргызстандан китептерди алып бардык. Талап кетти, жетпей калып атты. Ушундай сатып алып, бул балама, бул небереме, бул досума, бул аяшыма, бул күйөөмө, бул кайненеме деп сатып алгандар. Кыргыздын китептерин Питерде да, Москвада дагы келип кол койдуруп кетип атат. Видеолордон көрсөңүздөр болот. Анан китеп окуш жагынан биринчи орунга чыгалы деп ниет кылдык. Кыргыздар, мейли азыр биз орустардай военный держава болушубуз азырынча кыйын. Япондордой технология держава болуш азырынча кыйын. Кытайда экономика держава болуш азырынча кыйын, бирок китеп окуш жагынан алдыга чыксак болот го. Анткени буга бир завод салыштын кереги жок. Болгону окуш керек, бүттү. Ошого үй бүлөдө дагы өтө маанилүү нерсе, эмнеге балдар окубайт десе, өзүбүз окубайт экенбиз да. Өзүң тойлоп жүрсөң, сериал көрсөң, күйөөлөрүңүздөр футбол көрсө, UFC көрсө, анан карта ойносо, бала келсе бар ары бар, башымды оорутпачы, бар сен китеп оку десе, бала китеп окуйбу. Ошон үчүн үлгү дейт, эрчитет, сөз чакырат дейт. Ушундай иштер көп болсун. Кудай кааласа, ушул жерден бир өрнөктүү китепкана ачылса, ошонун копиясы көбөйүп кете берет. Кыргыз билесиздер, бир көргөнүн көбөйтүп кете берет. Ошого бир баарыбыз жок дегенде тилек кылып коелучу, китепкана боюнча биринчи орунга чыгалы. Кайсы өлкөдө китепкана көп болсо, ошол өлкөнүн экономикасы да барып өсөт экен. Мен Америкада окуп жүргөндө көргөнмүн, түнкү саат 3-тө барба, 4-тө бара китепканалар тура турат. 24 саат бою иштеген китепканалар бар. Мен кече тарыхын билдим. Билгич китепканалар болгону 3 саат иштешкен. Анан бара 11 саатка өткөзгөн экен. Ошолор тарыхта калыптыр. Китепкананын директорлорунун тарыхтары бар экен. Наполеон басып киргенде дагы китептерди сактап калалы деп көчүрүп кетишкен экен. Гитлер келатканда дагы көрүп атабыз дейт. Күндөн күнгө Гитлердин армиясы келатат дейт. Баары бизге жетет деп китептерди сактап калганбыз дейт. Ошондой эл, акылын сактаган эл. Карагыла, өздөрүнүн эле эмес, Кыргыздын Молдо Кылычынын китебин сактап отурушты ушул жакта. Корейлердин фондун көрсөттү, казактардын фондун көрсөттү. 22 000 бизде жок китептер. Ошого биз китепке анча маани бербей калдык. Азыр сотка чукуллаган 3 нерсе убакытты аябай алат экен. Биринчи бекер сөз, анан тамакты көп жеген. Өзү байкасаңыздар 10 мүнөт адамдын курсагы тоет. А биз 1,5 саат, 2 саат түндөгү тойлор эми айланайын саат 8-де башталат, түнкү саат 2-де манты келет, 3-те 5 бармак келет. Ошентип эле жашап келатабыз. Уйку бир канбаса эртеңки иште жакшы болбойт экен. Ошон үчүн дейт, биринчи бекер сөз кетирет экен, анан узак тамак жеген кетирет экен. Мурдагы алымдар китеп окуйын деп талкан жечкен. Нан чайнаганга да убакыт кетирбейин деп. Азыр алардан да өткөн бир душманчыкты анын аты эмне? Сотка. Сотка карасаңыз, мынтип кете бересиң, мээң да каша, оюң да каша, пикириң да каша, нервиң да каша, андан пайда жок. Рух да өспөйт экен, акыл да өспөйт экен. Ошон үчүн замандаштарым, бул аябай жакшы долбоор. Аскар мырза, сага чоң рахмат. Өзүң жаш болсоң дагы ушундай иштерди баштап атасың. Мен эмнеге буларды айтып атам? Кудай буйрса ушул сөздөрдү дагы элге журтка айтабыз, таркатабыз, башкалар да көрсүн. Кичине чөнтөгүнүн акчасы болсо эле тутамдап келип туруп той өткөзүп атат. Той деген эмне? Бүгүн бар, эртең жок нерсе экен. Тойда болсун, мен той болбосун деген жокмун, бирок жөнү менен болсо жакшы болот эле. Бир экономдураак болсо жакшы болот эле. Карасаңыздар, эмне эле завод жок, фабрика жок дейбиз. Кеп завод менен фабрика курушта эмес экен. Бар акчаны да туура колдонушта болуп атат. Россиядан акча жөнөтөт, миллиарддаган акчаларды. Жөн эле тойго кетирип коюп атпайсызбы? Жөн эле. Бүгүн жедиң, жегениң бүгүн ичиңде, эртеге жок. Кайка кеткен өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн акылга да калган нерсе бул убактылуу болбойт экен, түбөлүк болот экен, анан рухта калган нерсе. Ошого рух казанын, акыл казанын өстүрөлү. Бир эле аш казанга эле кам көрө бербей. Кудай кааласа, мына кыздар бизге караганда 10 эсе көп китеп окугаңыздар болсун. 100 эсе көп китеп окугаңыздар болсун. Силер китеп окусаңар кийин балдарыңарга ошол билим өтөт. Билесиздерби, биздин апалар, аталар эмне үчүн сөзмөр болгон? Апалары бешигин ырдашкан. Бизге окшоп сотка чукулап алып мынткен эмес. Бешикти дагычы чын дил менен терметиш керек экен. Баланы да эмизгенде дагы сотка чукулап эмизсең, ошол жакшы болбойт экен. Чын дил менен ушул балам маалым чыкса экен, ушул балам баатыр чыкса экен, элине жерине күйсө экен деген ыкылас өтсө, ошондо бала жакшы чыгат экен. Анан китеп окусаң, акылың балага өтөт экен. Анткени 80% баланын деңгээли аялдын деңгээлинен болот экен. Ошон үчүн баланы тарбиялоо дейт. Бала төрөлгөндөн башталбайт, баланын апасын тааныгандан башталат. Ушул кыздарыбыз көп окуса экен. Мен азыр сүйүнгөнүм, бүт китеп конкурстарда кыздар жеңип атат. Аны ойлоп атам. Ата баары сырткы тон. Мейли балдар эми жеңилсин, алар эми билим алган менен ал жака кетет, бул жака кетет, кез балдар менен чай ичип отурган тарбиясын берет, бирок 24 саат бою бирге боло турган ушул апалардан нарктуу сөз чыкса, акылдуу сөз чыкса, илим сөзү чыкса, билим, ыйман сөзү чыкса, ошонун баардыгы балага жугат экен. Оомат ошо тырыс жугушат дейт. Ошого ушундай ишти колдогон шаардын бийлигине чоң рахмат. Өзүңүздөр келип, спикер дагы бардык жерде мындай мэр менен спикерге да оппонент да булардын бирге жүргөнү кандай сонун. Бир жаштагы, бир курактагы балдар, анан командаңыздар менен иштеп атканыңыздарга чоң рахмат. Эжекелер, силерге чоң рахмат. Эми ушундай аракеттер болуп атат. Сыртын гүлдөтүштү Аскарга, мэрге коюп коюңуздар, ичин гүлдөтүш сиздерден болсун.
Кеп сыртындагы сөгүндө эмес, сүлпөтүндө эмес, ичиндеги мазмунда, ичиндеги сапатта. Кандай билим, кандай тарбия, кандай адеп, кандай мамиле. Ушул жерден бир эле Пифагордун теоремасын үйрөнүп чыкпасын, Омдун законун үйрөнүп чыкпасын, бул жерден географиядагы закондорду, траектория эмне экенин билип чыкпасын. Мындай адепти билип чыксынчы, жакшы энелер чыксын, жакшы аталар чыксын, жакшы мамиле. Мен бирдекени түшүндүм. Уруп согуп коркута бергенден бала жакшы болуп кетпейт экен. Уруп согуп коркутсаң бала эки жүздүү болуп калат экен. Сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача. Мындай катуу кармаш керек, строгий. Ура берсең бала да урганга үйрөнөт экен, күч менен чечкенге үйрөнөт экен. Ошон үчүн бул баланын жакшы жактарын ачыш керек экен да. Сен жаман деген балада да башка да жок сыпаттар бар. Ошону көрүп ачсак, мугалимдиктин негизги миссиясы ошол экен. Эми аягында бир экен айтарым, мен бүгүн 2 самолетко отурдум. Питерден учканда отурдум, кечээ Питерге учуп атканда отурганмын. Ошондой эле Казандан учуп атканда отурдум. Ал жакта быйыл педагогдордун жылы экен. Эң башталышында отурганда быйыл мамлекетибизде педагогдордун, мугалимдердин, насачылардын жылы, силердин ишиңер оңой эмес, силерге чоң рахмат, силерге ийгилик каалайбыз, бүткүл өлкөбүзгө береке каалайбыз деп туруп анан кийин учат экен. Ошон үчүн мен дагы каалайт элем, биз дагы мугалимдердин жылын эмес, мугалимдердин дегин, кылымын кылышыбыз керек да. Мугалимди сыйлагандан илим билим жыгат, кыздарым. Мынтип каяш айтып, урушуп көңүлүң калтырбагыла. Мугалим силерге эч качан жамандык каалабайт. Тилин карабагыла, дилин карагыла. Тил менен ачуу сүйлөсө да дили таттуу. Ушу бала моң болуп кетсе экен, кызым жакшы болуп кетсе экен деп анча мынча урушуп коет. Кийин силер да мугалим болосуңар. Бүгүн улууну сыйласыңар, кийин кичүүнөн силер да сый көрөсүңөр. Ошон үчүн барыңарга береке. Бул балыкчы илимдин борбору болсун, билимдин борбору болсун. Акылдуулар чыккан, аалымдар чыккан, академиктер чыккан, акындар чыккан, жазуучулар чыккан бир интеллектуалдык ордо болсо экен. Адамдар бул жака келип денесине салдырсын, бул жака келип акылын салдырсын, акылын байытсын. Акылды эле байыта берсек, китеп менен эле жаштарды достук кылып койсок бар го, көп маселе чечилет. Көп маселе. Анткени 24 саат бою баланы карай албайсың. Китеп менен достоштуруп койсоң, бала өзү китепти издей берет, китеп менен дос боло берет. Бир китеп болсо экинчи китеп бар, китептердин саны чексиз. Бунун акылын алат, тигинин акылын алат. Бул бир, экинчиде бир жакшы чөйрө түзүлөт. Жакшы чөйрө деген бар го, баланы ошо жакшы чөйрөгө коюш керек. Ошон үчүн китепкөйлөрдүн чөйрөсүн түзөлү, бир адамдан бир китеп, максатын окуп жеттеп, азыр биздин Кыргызстандагы жаштарыбыз эле 40 миллион сомдук китеп топтоду элдин өзүнө. 300 китепкана ачып койду. 200 миң, 300 миң китеп топтоп койду. Кечээ Санкт-Петербургда биринчи жолу өттү. Ушунчалык таасирленишти. Москвада аябай сонун деңгээлде өттү. Ошентип бүт дүйнөнү китеп менен, акыл менен багындырган эл бололу. Кудайым колдосун, коргосун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Аскар мырза, урматтуу мэр, урматтуу спикер, урматтуу мугалимдер, ушул жер Ак Жолтой илимдин, билимдин ордосуна айланып, гүлдөп, абаттана берсин. Чоң рахмат.